Ош шаарынын казынасы кампайып, былтыркы жылга салыштырмалуу 300 миллиондон ашык каражат кошулду. 115%га өсүү болду. Казынадагы каражаттын так суммасы 2 миллиард 884 миллион 956 миң сомду түзүүдө. Айлык акы жана аппараттык каржылоо эмес, аткарган жумуштарына бөлүнчү каражатты эсептей турган болсок, эң көп акча жолдор ишканасына бөлүнүүдө. Жалпы 480 миллион сом. Анткени быйыл шаардагы жолдорго 22 километр жаңы негизги көчөлөр кошулат. Ал эми каражат Калелин, Мамыров сыяктуу эң начар жолдорду жаңылоого коротулат. Минтрансқа караганда негизи баягы шаардагы көчөлөр бар да, жалпы бир 22 километр жолду быйылкы жылга бизге толугу менен өткөрүп берүүдө. Атап айтсак, мына Мамыров көчөсү, Кооператив көчөсү, Касымбеков, Исанов, ошол көчөлөрдү быйылкы жыл бизге өткөрүп берди. Ал эми эң негизги бир көйгөйлөрдүн бири болгон шаарга ар дайым эле сөз тийип келген бул Мамыров көчөсү бар. Анан кийин мына Калелин көчө деп коет, Амир Темур көчөсү. Ошону асфальт төшөөгө толугу менен бар реконструкция кылууга быйылкы жылга планга киргизип атабыз. Кудай буюрса, мэриянын колдоосу менен жергиликтүү бюджеттен тиешелүү акча каражаты бөлүнүп берилсе, ушул көчөлөрдү толугу менен капиталдык ремонттон өткөрөлү деген планда турабыз. Экинчи сапта капиталдык курулуш башкармалыгына 300 миллион сом бөлүнүүдө. Бардык курулуштардын жоопкерчилиги жүктөлгөн башкармалыкка республикалык казынадан дагы 200 миллиондун тегерегинде акча бөлүнөт. Аталган башкармалык быйыл калаадагы эң ири долбоорлордун бири болгон Ош шаарынын кире беришиндеги 2 деңгээлдүү жол курулушун ишке ашырат. Андан тышкары 5 социалдык объект куруу сыяктуу бир нече долбоорлору бар. Бөлүнгөн акчанын 80 миллиондоюн борбордук стадионго жумшап, жаңы газон, заманбап шарттарды түзүүгө коротушат. Биз негизинен бул жумуштарга, бул акча каражаттарга мына Ош шаарына кире беришиндеги автомобилдик унаа жолун курабыз. Бул развязка деп атпайбызбы, 2 деңгээлдүү жол. Ушул жолду курабыз. Биринчи биздин приоритет ушул жол, ушул көпүрө да, 2 деңгээлдүү көпүрө. Андан кийин биз таза суу багытындагы, мына кечээ мэр эл менен жолуккандагы Жапалак айылында таза суу көйгөйлөрү бар. Ал жака биз өткөн жылы шаар ичинде көйгөй чечилсе, эми ушу жаңы конуштардагы Жапалактагы ушул таза суу маселеси боюнча ал жака да суу кампаларды курабыз. Ошондой эле муниципалдык менчик башкармалыгынын титулдук баракчасына 219 миллион 735 миң сом каралууда. Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасына 180 миллион 276 миң сом. Ош Свет муниципалдык ишканасына 97 миллион 380 миң сом бөлүнүүдө. Жок, ал мындай. Негизи бюджеттик кодекс боюнча 12ден 1 бөлүгү иштеле берет. Бул жерде бизге эмне заявка түшкөн болсо, акча январдын башынан баштап биздин бюджетке түшүп баштайт. Албетте баягы өтө көйгөйлүү маселе бюджет кабыл алынганга чейин бирден бөлүгүнө мыйзам жол берет. Алайга эмне керек болгон болсо, биз алардын баарын бөлүп беребиз. Заявка берген болсо эле. Ишкана мекемелер эмес, тармактарга карай бөлүштүрүп карай турган болсок, эң көп каражат турак жай жана коммуналдык кызматтар тармагына 888 миллион 383 миң сом каралууда. Экономикалык маселелерге 628 миллион 17 миң сом бөлүнүүдө. Билим берүү тармагына 554 миллион 694 миң сом бөлүнөт. Ал эми маданият жана спорт тармагына 136 миллион 634 миң сом каралууда. Социалдык коргоо тармагына 30 миллион 288 миң сом бөлүү пландалууда. Негизи эми өнүгүүгө жалпысынан эле айтып койсо 1 миллиард акча каралат. Анын ичинде эле ошол УГУДга, УКСКка, ушу жол маселелери, бала бакчаларды, анан башка майда чүйдө көйгөйлүү маселелер аябай көп да. Ошонун баарын бириктирип жана эле айтып атпайбы, опора, столбаларчы. Столбар бүгүнкү күндө бизге түшкөн заявка 1 миңдей түштү. Быйыл ошолордун баарын толук бүтүрүп берип коелу атабыз. Былтыр 300дөйүн бүтүрүп бергенбиз. Бул да көйгөйлүү маселелер. Ошолордун баары бирип, где-то 1 миллиард акча барып атат өнүгүүгө. Ал эми келерки жылы Ош шаарынын казынасын 3 миллиардтан ашыруу планы бар. Жогоруда көрсөтүлгөн суммалар Ош мэриясынын сунушталган долбоору. Так чекитти коюп бөлүштүрүү маселеси шаардык кеңештин сессиясында алдыңкы күндөрү каралат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.